чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ыйык ырайымдуу асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап, күнөөгө баткан, мыйзамсыз иштерди жасаган адамдардан элек, денебиздин каалоосун аткарып жашаган учурда, каардуу сотко кала турган адамдардан элек, бирок баардыгыбызды аяп, өз улуу ырайымыбыз менен, сүйүүңүз менен, Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу биз үчүн жазаланган, жазасы аркылуу түбөлүккө күнөөлөрдү кечирип, кайрадан сотко, жазага келбей тургандай кылып чакырып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Биздин жаныбызды куткарып, сиздин улуу ыйык балдарыңыз болуп жашашыбыз үчүн асма падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Эми сиз белгилеп койгон денедеги жашоону бир гана сиздин эркиңиз үчүн, сизди даңктап жашашыбыз үчүн, сиздин биз үчүн берген улуу сөзүңүз менен жашап, кайрадан бул дүйнөгө берилбестен, денебиздин каалоосун аткарып жашабастан, бир гана сиздин эркиңиз, даңктыгыңыз үчүн жашай тургандай кылып баардыгыбызды өзүңүз жетектеңиз. Ар бир адамды өзүңүз үндөп, керектелүүчү ырайым менен биз бара турган жолду көрсөтүп, биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда өз ишенимин сактап келе жаткан бардык биздин бир туугандарга Кудай өз жардамыңызды бериңиз. Кандай кыйынчылыктар баштарына түшпөсүн, ишенимди сактайм деп жашап келе жаткан бардык бир туугандарга сөзүңүз менен, ырайымыңыз менен бекемдеп, кандай азап кайгы болбосун, бир гана сизге таянуу менен, жакшы кабар сөзүн кайраттуулук менен жеткирип жашаганга жардам бериңиз. Кимде ким ооруп жаткан болсо, аларга ден соолук берип, кимде ким жүрөгүндө алсыз болгон болсо, кандайдыр бир сыноолорго чалдыккан болсо, керектелүүчү өз ырайымыңыз менен жетектөөңүздү суранабыз. Биздин арабызда дагы да сиздин сүйүүңүздү түшүнө элек болгон адам боло турган болсо, алардын жүрөктөрүн ачып, өзүңүздүн кереметтүү ырайымыңыз менен чогуу болуп түбөлүк өмүрдү тартуулаңыз. Сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында күндөн күнгө өз аягына бара жатат жана күнөөгө толгон жашоодо жашап жатабыз. Эртеңки күнү бизди эмне күтөөрүн билбестен жашаган биздин жашоо. Бирок биз өтө алсыз адамдарданбыз. Кээ бир учурда өзүбүздүн оюбузга, акылыбызга таянып жашаган учурлар дагы болот. Бул мамлекетке, бул элге тынчтык, жакшы жашоо жана ошондой эле сиз тапшырып берген жакшы кабар сөзүн таркатыш үчүн ар бир жолдорду ачып берүүңүздү суранабыз. Керектелүүчү сөз менен бизди жетектеп, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп берүүңүздү дагы суранабыз. Бул саатта дагы биз биле турган сөздү үйрөнүүгө жүрөктөрдү ачып бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин. Даңктоо группасын чогулгабыз. Amen.
Аяк жазууну чогуу ачабыз. Филиппиликтерге жазылган кат. Филиппиликтерге жазылган кат 1-бөлүмдү чогуу ачабыз. Филиппиликтерге жазылган кат 1-бөлүм 20-аят. 21-аяттарды окуйбуз. Филиппиликтерге жазылган кат 1-бөлүм 20-21-аяттар. Чогуу окуйбуз. Эч нерседе уятка калбайм деп бекем ишенем жана үмүттөнөм. Машаяк менин денем аркылуу ар дайым даңкталып келгендей, мындан ары да жашасам да, өлсөм да даңкталат деп кайраттуулук менен айта алам. Мен үчүн өмүр машаяк, ал эми өлүм утуп алуу. 29-аятты мен окуп берейин. Анткени силерге машаякка ишенүү гана эмес, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы да берилген. Жекшемби күнү эртең мененки саатта жаңыдан Кудайдын ырайымын таанып билген адамдар үчүн сөз үйрөнүп жатабыз. Ал адамдар өтө көп. Куткарылган биздин ыйыктар кандайча жашоо менен жашашы керек, ошону үзгүлтүксүз биз үйрөнүп айтып келе жатабыз. Эфестиктерге жазылган кат 2-бөлүм 1-аятта кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди тирилтти. Куткарылганга чейин биздин жаныбыз күнөөнүн азабынан өлүк акыбалда элек. Өлгөн адам, анын үмүтү дагы жок. Өлгөн адам өлгөндөрдүн арасында гана жашайт. Өлүк адам жана тирүү адам экөөнүн айырмасы өтө чоң. Кудайдын өмүрүнө ээ болгон, түбөлүк өмүргө ээ болгон адам, даңктуу үмүткө ээ болгон адам. Бул дүйнөдө тирүүлөр жана өлүктөр деп экиге бөлүп айтат. Куткарылган адамдар мурун кылмыштарыбыздын жана күнөөлөрдүн азабынан өлгөн болгондуктан кайрадан ал жашоого кайтып барбайбыз. Түбөлүк өмүргө ээ болгон адам, ал даңктуу үмүткө ээ болгон адам. Демек анын жашоосу кандай болушу керек, ошол жөнүндө жакшы айтылган. Тирүүлөрдүн жашоосу Кудайдын өмүрү ичинде, же болбосо жарык менен байланган жашоосу болушу керек. Бүгүн тирүүлөрдүн жашоосу кандай болушу керек, ошол жөнүндө кененирээк чогуу үйрөнөбүз. Филиппиликтерге жазылган кат. Анын автору жаңы келишимдеги эң эле даанышман адам, элчи бул Павыл. Ал эми байыркы келишимде эң эле даанышман адам ал Муса элек. Жаңы келишимде атагы чыккан даанышман адам катары элчи Павыл көптөгөн куткарылган адамдарга үлгү катары өзүн көрсөткөн адам. Элчи Павыл куткарылууга ээ болоору менен жакшы кабарды таркатып баштайт. Анан Римге келип башы алынган күнгө чейин бир дагы уятка калбай тургандай кылып, бир гана ыйык рухтун жетеги менен толук кандуу өзүнүн руханий жашоосу менен жашаган адам. Элчи Павыл жаңы келишимде 14 китепти жазган, жарымынан көбүн элчи Павыл жазган. Биз сиздер менен окуп кеткен Филиппиликтерге жазылган кат эң акырында Филиппия шаарына барат дагы ал кылмышкер катары
күнөөкөр катары 2 жыл ошол жакта жашайт дагы. 2 жыл бою Кудай элчи Павылга жакшы кабарды таркатуу мүмкүнчүлүгүн берген. Ал башкалардын көзөмөлдөөсүнө болгонуна карабастан өзүнө келген адамдардын баардыгын кабыл алып, Кудайдын жакшы кабарын жарыя кылган. Эртеден кечке чейин. Филиппиликтерге жазылган кат Филиппиядагы жыйынга жазылган китеп. Элчилердин иштери 16-бөлүмдү карасак, Филиппияга барган элчи Павыл Тиатира шаарына келет дагы жүйүттөрдүн колуна алынган элчи Павыл көптөгөн азаптарды башынан өткөрөт. Бирок Кудай өзүнүн периштесин жиберет дагы ал азаптардан дагы өзү куткарып алат. Элчи Павыл Филиппияга барып жакшы кабарды таркаткан учурда эң эле биринчиден куткарылган адам бул кочкул кызыл кездеме менен соода кылган Лидия деген аял эле. Ал эмне деп айтат? Өзүнүн үй бүлөсү менен бирге эгерде силер мени Теңирге чыны менен ишенди деп эсептесеңер, анда менин үйүмө келип, меникинде жашап тургула деп өтүнөт. Анан элчи Павыл ошол жерде отурукташып, Филиппиядагы адамдарга жакшы кабар сөзүн таркаткан. Андан сырткары көптөгөн жерлерге барат дагы, акырында Римге чейин жетет. Римге барган учурда дагы Филиппиядагы бир туугандардын баардыгы элчи Павыл үчүн үзгүлтүксүз сыйынышкан. Алардан кабар алып, элчи Павылдын аткарган ишине көмөктөшүшкөн элек. Филиппиядагы бир туугандар көптөгөн азаптарга карабастан жакшы кабарды таркаткан элчи Павыл үчүн шунчалык урматтоо менен мамиле кылышкан эле. Өзгөчө сүйгөн эле аларды. Римде түрмөдө жайгашкан учурда Филиппиядагы бир туугандарга арналган кат деп айтсак болот. 2 жыл бою ошол жерде жакшы кабар айтат дагы, башы алынып өлтүрүлөт. Эфесиктер, филиппиялыктар, колосалыктар, Филимонго деген китептер түрмөдө отуруп жазган каттар болуп саналат. Биз сиздер менен бул жерде окуган Филиппиликтер 1-бөлүм 20-аятта эч нерседе уятка калбайм деп бекем ишенем жана үмүттөнөм. Өзү ушунчалык ишенген нерсеси, үмүттөнгөн нерсеси бар эле. Ошондой эле чын жүрөгүнөн чыккан каалоосу бар эле. Эмнеге ишенген, эмнени үмүттөнгөн деп ойлойсуздар? Эч нерседе уятка калбайм деп Машаяк менин денем аркылуу ар дайым даңкталып келгендей, мындан ары да даңкталуусун каалаймын. Элчи Павыл куткарылгандан кийин өлгөнгө чейин уятка калбастан Кудайдын алдында жеткилең Кудайга жага турган жашоо менен жашаш үчүн бүт аракетин жумшап келген. Буга чейин Машаяк үчүн кандай жашап келген болсом, азыр түрмөдө отурсам дагы кайраттуулук менен мен бекем ишенем жана үмүттөнөм. Анткени жашасам да, өлсөм да Теңир менин денем аркылуу даңкталсын. Жашасам да, өлсөм да, эмне иш кылбасам да, Машаяк анын жашоосу аркылуу даңкталышын каалаган. Менин денем аркылуу, менин жашоом аркылуу Машаяктын даңкталуусун гана каалайм. 1 Корунтуктар китебинде 6-бөлүм 19-20 аяттарда
айтылат, Корунттагы бир туугандарга элчи Павыл кайрылып айтат: силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Тозокко бара жаткан күнөөкөрдү куткарып алыш үчүн кымбат баада силер сатылып алынгансыңар. Кудай тарабынан кун төлөнгөн. Ошондуктан силер өзүңөргө таандык эмессиңер. Эми Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңкталгыла. Анткени анын баары Теңирдики. Кудайды денеңер менен, рухуңар менен да даңктагыла. Анткени Кудай бизди кымбат баада сатып алгандыктан, кылмыштарыбыздын, күнөөлөрүбүздүн айынан өлгөн бизди тирилткендиктен, бир гана Кудайдын даңкы үчүн аткаргыла, жашагыла. Эмне кылсаңар да. 1 Корунттуктар 10-бөлүм 31-аятта да айтылат: ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да, баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. Уктасак да, турсак да, жесек да, ичсек да, баардыгы Кудайды даңкташ үчүн болушу керек. Римдиктер 3-бөлүм 23-аятта баардыгы күнөө кетирип Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Кудайга даңктуу катары арналбаган нерседен сырткары баардыгы күнөө менен байланыш. Кудай бизди куткарып алганынын негизги максаты Кудайды даңкташыбыз үчүн, ичсек да, жесек да, бассак да, турсак да. Биз асман падышачылыгына барып, түбөлүк даңкка ээ болуп жашай турган адамдарданбыз. Бул дүйнөдө жашап жаткан учурда күнөөгө батып жашаган бизди ушул денебиз менен дагы Кудайдын даңкы үчүн жашагыла деп куткарып алган. Элчи Павыл: жашасам да, өлсөм да, Машаяк менин денем аркылуу даңкталуусун каалайм. Кудай өзү даңкталсын. Элчи Павыл айтат 2 Корунттуктар 5-бөлүмдө: өлсөм да, жашасам да, чыксам да, кирсем дагы Кудайга жагууга аракеттенип жатам. Элчи Павыл жашаса да, өлсө да бир гана Кудайды даңктаган адамдардан болууну каалаган. Элчи Павыл Кудайдын ырайымы аркылуу куткарылган адам эле. Куткарылгандан кийин Элчи Павылдын толук жашоосу Кудайдын ырайымы аркылуу куткарылууга ээ боло турган адамдардын үлгү катары көрсөткөн. 1 Корунттуктар 11-бөлүм 1-аятта: мен Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла. Машаяк Кудай өзү, асман менен жерди жараткан жаратуучу, падышалардын падышасы. Бирок Ыйса адамдын бейнесинде бул дүйнөгө келген. Күнөөкөрлөрдү куткарып алыш үчүн өзүнүн жанын берген, канын төккөн. Ал эми Элчи Павыл Машаяктан үлгү алып жашаган эле. Машаяк бизди күнөөлөрдөн арылтыш үчүн адамдын бейнесинде бул дүйнөгө келген эле. Бизди күнөөдөн куткарып алуу эле тим болбостон, куткарылууга ээ болгон адамдар үчүн бизге үлгү катары Элчи Павыл көрсөткөн эле. Бул дагы өтө керемет, таң калыштуу сөздөр. Элчи Кудай өзүн Ыйса Машаяк аркылуу көрсөткөн. Филипп Ыйсага кайрылып айтат: атамды көрсөт дегенде, мени көргөн адам атамды да көргөн болот. Көзүбүз менен көргөн жокпуз деп эле Кудайды көргөн жокпуз деп айтууга мүмкүн эмес. Анткени Кудайды көрүүгө мүмкүн эмес.
Кудайды көрүүгө мүмкүн эмес болгондуктан Кудай өзү адамдын бейнесинде бул дүйнөгө келген. Толкундарды токтоткон, өлгөн адамдарды тирилткен, пес оорусуна чалдыккандарды айыктырган. Бунун бардыгы Кудай гана аткара ала турган иштер эле. Кудай өзүнүн керемет күчүн Ыйса Машаяк аркылуу далилдеген, көрсөткөн. Ыйса Машаяк аркылуу Кудайдын сөзү чындык экендигин дагы элдерге күбөлөндүргөн. Ошондуктан Ыйса Машаякты караганыбыз бул Кудайдын өзүн караганыбыз, Ыйсаны тааныганыбыз Кудайдын өзүн тааныганыбыз. Ыйса Машаяк асманга көтөрүлгөндөн кийин ыйык рух түшкөн. Кудай өзү убадалаган нерсени биринчиден куткарылууга ээ болгон адамдар аркылуу бизге жеткирип жатат. Алардын өкүлү катары элчи Павыл болуп саналат. Мен Машаяктан үлгү алгандай эле силер да менден үлгү алгыла. Куткарылууга ээ болгон күндөн тарта Римге барып, жакшы кабарды таркатып, өлгөн күнүнө чейин бүт жашоосун Кудай үчүн арнаган. Элчи Павылды карасак, Кудай Ыйса Машаяк кандай экендигин биз жакшы таанып биле алабыз. Ыйса Кудайдын күчүнө ээ болгондуктан албетте аны аткарууга мүмкүн эле, бирок адам кантип аларды аткара алмак эле деп айта турган болсок, элчи Павылдын жашоосун карашыбыз керекпиз. Элчи Павыл ал бизге окшогон эле адам, күнөөкөрлөрдүн күнөөкөрү менмин деп өзү жөнүндө күбөлөндүргөн эле. Тозоктун түпкүрүнө бара турган күнөөкөр Кудайдын ырайымы аркылуу ал куткарылууга ээ болгон эле. Өзүнүн денеси аркылуу, өзүнүн жашоосу аркылуу Машаякты күбөлөндүргөн. Израиль элди биз Кудай тандап алган эл деп жакшы билебиз. Израиль элинин орношу, талкаланышы, ал аркылуу Кудай ким экендигин биз жакшы таанып биле алабыз. Кудай өзүнүн күчүн Израиль эли аркылуу көрсөткөн. Адилетин тил алчак адамдар үчүн кандай батасын берет, тил албаган адамдар үчүн кандайча өз жазаларын көрсөтөт. Израиль эли аркылуу Кудай өзүнүн керемет күчүн, убадасын далилдеп берген эле. Ошондуктан Забур китебинде дагы айтылат: Кудай Теңир Израилдин үстүнөн башкарып келе жаткандыгыңды бүт дүйнө жүзүнө жар сал, жарыя кыл. Ошол чындыкты элдер таанып билбегендиктен азыр дагы Израиль элин көз ирмемде жок кылып салабыз деп аракет кылып жатышат. Израиль эли дүйнө жүзүнө таркап кеткен, 2000 жыл бою азапты башынан өткөрүшкөн. Машаяктан баш тартуу кандай чоң күнөө экендигин, кандай жазага тартыла тургандыгын Израилдин тарых аркылуу көрсөткөн. Израиль эли мейли таркап кетсе дагы Кудай өлүп калган жок деп далилдеш үчүн Жизекил китебинде айтылат: Израиль эли үчүн эмес, Кудайдын ыйык ысымы үчүн Израиль элин кайрадан өз жерине кайтарып келет. Израиль элинин жерлери ээн калат, өздөрү дүйнө жүзүнө чачырап кеткен эле. Аянычтуу өлүм менен өлүп бара жатышкан эле. Алардын таштап кеткен жери ээн талаага, чөлгө айланган эле. Израиль эли күнөө кетиргендиги үчүн алар жазага тартылышкан эле. Израиль талкаланса дагы, бирок Кудай өлгөн жок, тирүү экендигин Израилди кайрадан орнотушу менен өзүн далилдейт. Жизекил китеби 36-бөлүм мындан 2600 жыл мурун жазылган китеп эле. Бирок ошол айтылган сөздөрдүн бардыгы биздин азыркы доордо аткарылып келе жатат. Азыркы учурда Израиль эли күчтүү армияга ээ, ар кандай конфликттер болуп турат, бирок араб мамлекеттери канчалык каршы чыкпасын, бирок Израильди эч ким талкалай албайт.
Израиль өз эгемендүүлүгүн жарыялары менен араб мамлекеттери бардыгы биригип Израилди жок кылабыз деп согуш ачкан эле. Ошол күндөн тарта бүгүнкү күнгө чейин жакында эле Хамас Израилди биз толугу менен талкалап жок кылабыз деп ойлошкон эле. Бирок туура эмес мамлекетке тийишип алышты. Анткени Израилге каршы чыккан бул Кудайдын өзүнө каршы чыккан менен барабар. Израиль эли өз жерине кайтып келгенден кийин кандай мамлекет болбосун, кандай эл болбосун Израилге каршы чыга албайт. Анткени Израиль кайрадан талкаланбайт. Дүйнө жүзүндө ай, күн болуп турганда Израиль бул дүйнөдөн жок болбойт деп Кудай өз убадасын айткан эле. Ошондуктан Израиль элин карап туруп эле биз Кудай ким экендигин таанып билсек болот. Жаңы келишимдин жарымысынан көбүн жазган элчи Павыл бизге түздөн түз Машаяк ким экендигин көрсөткөн. Анткени Кудай өзү адамдын бейнесинде бул дүйнөгө келген эле. Кудайды чагылдырыш үчүн ал эми элчи Павыл адам катары кандайча Машаяктан үлгү алып жашаса болот, ошону бизге көрсөтүш үчүн жашаган эле. Өлсөм да, жашасам да, менин денем аркылуу Кудайдын даңкталуусун каалайм дейт. Элчи Павылдын жашоосу бир гана Машаяктын даңкталуусун каалаган. Филиппиядагы бир туугандар болобу, Корунттагы бир туугандар болобу, бардыгына кайрылып, Кудайды даңкташ үчүн жашагыла деп кайрылган, өтүнгөн эле. Жашасаңар да, өлсөңөр да, ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да, бардыгы Кудайды даңкташ үчүн болсун. Ушул сөздөр бүгүнкү күндө бизге дагы түздөн түз айтылган сөздөр деп кабыл алсак болот. Куткарылган адамдардын үмүтү эми Теңирге байланыш. Менин үмүтүм бир гана тирүү Кудайга. Менин жашоомдун максаты Кудайды даңкташ үчүн. Ошондуктан менин денем аркылуу Теңирдин даңкталуусун каалайт элем. Же бул аябай эле чоң деңгээлди көрсөтүп жатабы? Жок, бул сөзсүз түрдө аткарыла турган нерсе. Ыйса адам болуп, бул дүйнөгө келип Кудайды күбөлөндүргөн. Ал эми элчи Павыл көптөгөн машаякчыларга үлгү катары өзүн көрсөткөн. Бир эле элчи Павыл эмес, Петр дагы, көптөгөн ишеним жолунда жүргөн адамдар дагы өз жашоосу аркылуу бизге үлгү көрсөтүп кетишкен эле. Мен үчүн өмүр Машаяк, ал эми өлүм утуп алуу. Өлгөн дагы мен үчүн пайда. Анткени өлсөм да жакшы, жашасам дагы мен үчүн пайдалуу. Бул денемден чыгып Кудайга кетип калганым жакшы, батыраак кетип калганым жакшы дейт элчи Павыл. Куткарылган адам өлүмдөн коркобу же? 115 Забур 6 аятта айтылат: Теңирдин көз алдында өзүнүн ыйыктарынын өлүмү кымбат деп. Аян китебинде дагы айтылат: Теңирге ишенип өлгөн адамдар бактылуу деп. Теңирдин көз алдында анын ыйыктарынын өлүмү кымбат. Куткарылган адамдар бул дүйнөдө каза тапкан болсо, анда алардын азабы, кайгысы бардыгы аягына келип чыгат. Адамдар аны билбегендиктен үмүтсүз адамдардай эле өлүм бул аябай эле чоң кайгы деп билип жашап келишет. Куткарылган адам эмне үчүн бул дүйнөдө жашайт? Өлбөгөндүгү үчүн жашап жатабы? Же бул дүйнөдө дагы аткара турган пландары көппү? Жок.
Кудай тапшырып берген ишин аткарышы керек, ошондуктан жашап жатат. Забур 117 Забур 17 аятта: мен өлбөйм, жашай берем, теңирдин иштерин жарыя кыла берем. Кудай өзүнүн ишин Машаяк аркылуу аткаргандай сыяктуудай эле биз аркылуу Кудай өзүнүн эркин, өзүнүн иштерин аткаруусын каалайт. Жакшы кабар үчүн чын дили менен, жан дили менен жашаган адамдар дагы бар. Ичсе да, жесе да, эмне иш кылбасын, баардыгын теңирди даңкташ үчүн жашаган адамдар бар. Аны биз эч качан унутпашыбыз керекпиз. Жок, бул мага тиешеси жок. Мага тиешеси жок деп айтасыздарбы? Же куткарылууга ээ боло элексиздерби? Бейишке барам деген ишенимиңиздер жокпу? Сиздердин бул дүйнөгө эмне байланыштырып турат? Биз адамдык ой менен бул дүйнө мындан нары дагы жакшырат, илим өнүгөт, билим өнүгөт, цивилизация өнүгөт деп, жакшы жашоо келет деп ишенебиз. Адамдар миңдеген жыл бою бул дүйнөдө жашай тургансып, ушунчалык дүйнөнү азыр өнүктүрүп жатышат. 1 Тессалоникалыктар 5 бөлүм 3 аятта тынчтык жана коопсуздук деп айтышкан учурда күтүлбөгөн жерден өлүмгө дуушар болушат дагы, андан качып кутула алышпайт. Бул дүйнөнүн бара жатканын карасаңыздар, баардыгы өз аягына келип жетиш үчүн. Азыр карасаңыздар, ядролук согуш күтүлбөгөн жерден ачылып кетүүгө мүмкүн жашоодо жашап жатабыз. Окумуштуулардын айтуусу боюнча, дүйнө жүзүндөгү болгон куралдар менен дүйнө жүзүн 30 мүнөттүн ичинде жок кылып салса болот деп айтышат. Дүйнө жүзүндөгү бардык ядролук куралдар менен бул дүйнө жүзүн 100 жолу жок кылууга жетет. Ышая 50 китепте айтылат: өзүңөр жасаган оттон өзүңөр өлөсүңөр, кыйрайсыңар. Азыр күнөөгө толгон бул дүйнө байыркы Содом Гоморра шаарларына эле окшош. Күнөө толгон учурда Кудай асмандан күкүрт от менен жазалаган эле. Ошондой сыяктуу эле бул дүйнөнү соттош үчүн Кудай баардык нерсени даярдап койгон. Кандайча ойлойсуздар? Мындан ары жакшы жашоо келет деп силер да ишенесиңерби? Мени кечирип коюңуздар, бирок ал жалган нерсе. Мындан ары тескерисинче өтө коркунучтуу жашоо келет. Азыр карасаңыздар, Түндүк Кореядан эмне деп айтып жатышат? Керек боло турган болсо азыр Түштүк Кореяга да карабайбыз. Ядролук куралдарды биз колдоно баштайбыз, ракеталарды учура баштайбыз. Чынында баардыгы даяр. Же болбосо башка мамлекеттерди карасаңыздар, баардыгы биригип Израилге каршы чыгабыз деп даярдыктарды көрүп жатат. Жезекил 37 бөлүмдө айтылгандай эле 38 бөлүмдө Жезекил китебинде айтылат: 2600 жыл мурун жазылган китеп азыр баардыгы биздин жашообузда аткарылып жатат. Аткарылып жаткандыгын көрүп туруп, кантип силер ушул сөздөн баш тарта аласыңар? Кудай белгилеп койгон бул дүйнөнүн тарыхын биз көрүп жатабыз. Дүйнөнүн акырында жашап жатабыз. Анан машаякчылар, силерден суранып кетерим, бул дүйнөгө үмүтүңөрдү байлабагыла. Кандай болгон күндө Кудайга жагып жашай алам, Кудайдын эркин аткара алам, Кудайдын мага тапшырган ишин аткарып жашайт болдукем деген ошол нерсе менен алек болуп жашагыла. Ошол үчүн биз чакырып алынган адамдарбыз. Филиппиликтерге жазылган кат 1 бөлүм 29 аят. 1 бөлүм 29 аят. Филиппиялыктар 1 бөлүм 29 аят. Анткени силерге Машаякка ишенүү гана эмес, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы да берилген.
Машаяк үчүн силерге ырайым берилген. Биз үчүн эмес, Машаяк үчүн Кудай куткарып алды. Кудай Израиль элине айтат, мына мен өзүм үчүн силердин күнөөлөрүңөрдү жок кылып жатам. Силердин кылмыштарыңарды өзүм үчүн өчүрүп жатам. Кудай биринчиден өзү үчүн, өзүнүн даңкы үчүн бизди куткарып алды. Эмне үчүн? Анткени Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адамдардын бардыгы тозокко кетип калышы мүмкүн болгондуктан, толугу менен талкаланып жок болбосун деп Кудай өз бейнеси боюнча адамды жаратканынын себеби өзүнүн өмүрүн бериш үчүн, өзүнүн баласы кылып алып, түбөлүк асман падышачылыкта чогуу жашашыбыз үчүн, ошол максатта бизди куткарып алган эле. Ал эми шайтан бизди Кудай менен бөлүп салыш үчүн, ажыратып, Кудайдан бизди такыр эле алыс кылып салыш үчүн шайтан ар дайым үзгүлтүксүз иштерди кылып жатат. Ошондуктан Кудай өзүнүн даңкы үчүн бизди аяп куткарып алганы ал экинчи орунда турат. Биринчи орунда Кудай, мына мен өзүм үчүн силердин мыйзамсыз иштериңерди тазалап жатам. Өзүнүн адилеттиги үчүн, өзү үчүн бизди адилет жолунда жетектейт. Куткарылгандан кийин дагы өзүнүн адилет жолуна бизди жетектейт. Көптөгөн адамдар куткарылганда Кудайдын даңкы үчүн жашай алышат. Ошондуктан куткарылган адамдардын эң негизги максаты Кудайдын даңкы үчүн жашоо. Кудайдын эркинен баш тартып жашай турган болсо, мен ушул сөздөрдү окуп жатып дагы өтө чоң таң калышка ээ болдум. Анткени биз Кудайды даңкташыбыз үчүн, анткени силерге Машаякка ишенүү гана эмес, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы да берилген. Ишенип куткарылууга эле ээ болуп тим болбостон, ал үчүн азап чегүү артыкчылыгы да силерге берилген. Куткарылган адамдарга азап деген нерсени уруксат берген. Азап десең адамдарга жага турган нерсе эмес. Биринчи Петр китебинде азаптарды башыңардан өткөрүшүңөр үчүн силер чакырып алынгансыңар. Ошол үчүн силер чакырылгансыңар. Эмне үчүн? Машаяк силер үчүн азап тарткандай эле, Машаяк бизди куткарып алыш үчүн айкаш-чыгашка кадалган эле. Бизге ошол азап чегүү үлгүсүн көрсөткөн эле. Машаяк да биз үчүн азап тарткан эле. Өзүнүн жанын берүүсү менен бизге үлгү катары көрсөткөн эле. Өлгөнгө чейин. Эми бизди куткарып алган Машаяк үчүн азап чегүүгө даяр болушубуз керекпиз. Анын артынан ээрчи турган адамдардан болушубуз керекпиз. Ошондуктан Ыйса Машаяк айтат, ким менин артымдан ээрчигиси келсе, ал өз айкаш-чыгачын алсын дагы артымдан ээрчисин. Куткарылган адам Машаяктын артынан ээрчийт. Силер бүт дүйнө жүзүнө баргыла дагы мага шакирттер кылгыла. Мен силерге эмнени айткан болсом, ошону барып үйрөткүлө. Жакшы кабарды таркатып куткарыла турган болсо, анда ал адам Машаяктын шакирти болуп саналат. Элчилердин иштери 2-бөлүмдө дагы айтылат. Элчилер жакшы кабарды таркатып жаткан учурда, бир эле учурда 2000-3000ден адам куткарылган эле. 3000ге чейин жеткен эле.
Машаяктын шакирттери деп айтат. Шакирттердин саны 5000 чейин жеткен деп айтылат. Шакирт боло турган болсо, анын устаты болот. Матай 23-бөлүмдө айтылат: силердин башкаруучуңар, силердин устатыңар бирөө гана. Биздин устатыбыз бирөө гана, ал Теңир өзү. Шакирт өзүнүн устатынан көп нерсеге үйрөнөт. Устатынан үлгү алат. Устаты менен бир тагдырга умтулган адам. Биз Машаяктын шакирттерибиз, аны эч качан унутпашыбыз керекпиз. Машаяктан үйрөнө турган адамдарбыз. Машаяктан үлгү алып, Машаяктын артынан ээрчишибиз керекпиз. Ким менин артынан ээрчигиси келсе, өз айкаш-чыгачын алсын дагы артынан ээрчисин. Өз тагдырын Машаяк менен бирге байланыштырган адам. Римдиктер 8-бөлүм 17-аятта: эгерде аны менен бирге азап тартып жатсак, анда Кудайдын мурасчыларыбыз, аны менен бирге даңкталыш үчүн азап тартабыз. Машаяк менен бирге даңкталышыбыз үчүн аны менен бирге азап тартабыз. Ошондуктан бизди куткарып алганынын себеби, ишенип эле тим болбостон, ал үчүн азап тартууга да даяр болушубуз керекпиз. Азап эмне экендигин чогуу карайлы. Биздин Теңир биз үчүн азапты башынан өткөргөн эле. 1 Петр 1-бөлүм 11-аятта: Машаяктын тарта турган азаптарын кийин даңкка коштоору жөнүндө силер билесиңер. Ыйса Машаяк биринчиден ошол азапты башынан өткөрүп, андан кийин даңкка ээ болгон элек. Куткарылган адам Теңир үчүн жашаган жашоосунда сөзсүз түрдө азап, кайгы деген нерсе болот. Еврейлерге жазылган кат 13-бөлүм 12-аятта: Ыйса да өзүнүн каны менен адамдарды ыйыкташ үчүн азапты башынан өткөргөн эле. Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу бизди куткарып алып, шаар дарбазасынын сыртында азап чекти. Демек, айкаш-чыгачта кадалган Ыйса Машаяк Иерусалим шаарынан сырткары, шаар дарбазасынан сыртында азап чекти. Иерусалимден сырткары шаарда Ыйсаны айкаш-чыгачка кадашты. Ыйса бул дүйнөгө келсе дагы адан баш тартышты, аны кабыл алышкан жок. Биз дагы ага баралы. Бул дүйнөнүн адамдар быжырап жашаган күндө дагы биз алардан сырткары, Машаяк шаар дарбазасынан сыртында азап чеккен сыяктуудай эле. Кандайча ойлойсуздар? Мындай нерсени адамдар каалашпайт. Биздин денебиз аны жактырбайт. Куткарылганыго куткарылдык. Бирок Машаяктын сөзү менен жашашыбыз керек эле. Машаяктын сөзү менен жашай турган болсок, анда азап, кайгы болот. Ал эми азап, кайгы бизге жага бербейт. Матай 5-бөлүм 10-аятта: эгерде силер чындык үчүн куугунтукталган болсоңор, анда бактылуусуңар. Анткени асман падышачылыгы силердики. Чындык үчүн куугунтукталган адам бактылуу. Бейишке бара турган адамдын билети, белгиси: мен үчүн кордук көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жалаага калсаңар, бактылуусуңар. Эмне үчүн?
Анткени силер үчүн асмандагы сыйлыгыңар чоң. Мен үчүн силерге жалган жала жапкан болсо, Израиль эли дагы Ыйсага каршы ар кандай жаман сөздөр менен жала жабышкан эле. Жалган жалаага калтырышкан эле. Аны канча жолу шылдыңдап, айкаш-чыгачка кадап салышкан эле. Бирок Машаяк адилетсиз өлгөн жок, биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдү. Биз эми Машаяк үчүн азап тартууга даяр болушубуз керекпиз. Мен үчүн силерди куугунтукташат. Ишенбеген адам ишенесиң деп куугунтукташат. Ал эми ишенем деген адамдар куткарылган көйгөй үчүн бизди куугунтукташат. Жалган жалаага калтырышат. Жаман сөздөрдү айтышат. Азыркы учурда карасаңыздар, адамдар ушунчалык жаман сөздөрдү оозуна байлап жашашат. Жаман сөздөрдү айтуу, сөгүнүү, урушуу деген деңгээли уламдан улам өйдө көтөрүлүп бара жатат окшойт менимче. Биздин жыйында ошондой адамдар барбы? Же пасторлордун арасында бирөөнү айыптап, бирөөнү жаман сөздөр менен кордук көрсөткөн адамдар барбы? Жок. Бирок сыртта жүргөн адамдардын бардыгы бизге каршы ар кандай айыптарды коюшат. Бирок кул эч качан кожоюндан жогору боло албастыгын билгиле. Шакирти эч качан устатынан жогору боло албагандыгын билгиле. Ыйса Кудайдын сөзүн элдерге жарыя кылган эле, асман падышачылыгы жөнүндө сөздөрдү айткан эле. Бирок жүйүттөр шайтандын бийлиги астында ага жин кирип кеткен деп ага каршы көптөгөн жаман сөздөр менен айыпташкан эле. Жүйүттөр элчилерди канчалаган кыйын азаптар менен куугунтукташкан эле. Степан диаконду алар ташбаранга алып өлтүрүшкөн эле. 12 шакиртин Жакыпты башын алып өлтүрүшкөн эле. Алардын артынан дайыма кубалап, байыркы убакыттагы адам баласынын тарыхын карап көрө турган болсо, канчалаган ишенген адамдарды өлтүрүшкөн эле. Мисалы үчүн Испанияга дагы мен бир нече жолу барып келгенмин. Испаниянын башкаруучусу Франко башкарып турган учурда ыйык кызмат кылуучуларга бийлик берилген эле. Кандайча бийлик? Испаниянын тетиги түндүк жагына барып көрө турган болсом, ошол ыйык кызмат кылуучуларга берилген бийлик бардык адамдарды сотсуз айыптабастан өлтүрүүгө мүмкүн деген бийлик берилгендиктен, ошол көп сандагы өлтүрүлгөн машаякчылардын жерин көрүп келгенмин. Кубанып шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң деп айтат. Силерден мурунку пайгамбарларды да ушинтип куугунтукташкан. Ыйсаны да куугунтукташкан. Көптөгөн элчилерди, элчи Павылды дагы. Агриппа шаарындагы падышанын алдына элчи Павылды алып келишип, мына жалган окутууну жар салган адам, муну өлтүрүшү керек деп элчи Павылды күнөөкөр кылып, анын колдорун кишендеп түрмөгө отурускан эле. Ошондо элчи Павыл айтат, мен адамдар тарабынан кишенделдим, бирок
Кудайдын сөзү кишинделип калган жок деп түрмөдө отурса дагы ал жакта кайраттуулук менен сөздү айтып келген эле. Бул аяттар аркылуу биз машаякчылардын жашоосунда азаптар көп экендигин тыянак чыгара алабыз. Забур китеби 33 бөлүмдү чогуу ачабыз. Забур 33 бөлүм. Забур 33 бөлүм 20 аят. Забур 33 бөлүм 20 аят. Чогуу окуйбуз. Адил адамдын кайгысы көп, бирок Теңир аны бардык кайгысынан куткарат. Адил адамдын кайгысы көп. Куткарылган адамдар Кудайдын көз карашында адил адамдар. Адил адамдын кайгысы көп деп жазылат. Кайгысы көп, бирок Теңир аны бардык кайгысынан куткарат. Жүйүттөр Ыйса Машаякты айкаш чыгачка кадап коюшкан эле, бирок ал өлүп кайрадан тирилген. Баштапкы жыйындар убагында көптөгөн элчилерди куугунтукташкан, бирок ага карабастан жакшы кабар сөзү көптөгөн адамдарга үзгүлтүксүз таркатылып келген. Анткени ошол азап чеккен адамдарды Кудай өзү бардык кайгыдан куткарат. Ошондуктан кайгыга батуунун кереги жок. Мен дагы жакшы кабар таркаткан учурда, көптөгөн учурда мени өлтүрөбүз деген адамдар көп эле. Ишенген адамдар. Бирок Кудай бүгүнкү күнгө чейин мени коргоп келди. Кудай коргобосо мен кайсыл учурда Кудайга кетип каларымды өзүм да билбейм. 1 Петир китеби 1 бөлүм 6-7 аяттарды дагы чогуу ачабыз. 1 Петир 1 бөлүм 6-7 аяттар. Экрандан дагы чогуу карасаңыздар болот. 6-7 аяттар. Чогуу окуйбуз. Ыйык жазууну таба албасаңыздар экрандан окуңуздар. Мына, ошондуктан азыр ар кандай сыноолордон бир аз кыйналышыңар керек болсо да, ошол үмүт менен кубангыла. Анткени сыналган ишенимиңер от менен тазаланса да, куткарылган адамдарга ар кандай сыноолор келиши мүмкүн. Сыноо деген сөз бизди текшериш үчүн, Ыбрайымды Кудай текшериш үчүн өзүңдүн жалгыз балаңды тоого алпардагы курмандыкка чал. Кудай Ыбрайым канчалык Кудайды сүйө тургандыгын билиш үчүн ошол сөздөрдү буйрук кылган. Ал эми Эйден багында жашаган адам ата менен обо энеге Кудайды канчалык сүйөрүн текшериш үчүн ошол сыноону жиберген. Кээ бир учурда бизге да ошондой сыноо келиши мүмкүн. Дагы бир сыноо шайтан тарабынан келген сыноо болушу мүмкүн. Матай 4 бөлүмдү карасаңыздар, Ыйса орозо кармаганда шайтан келет дагы ар түрлүү сыноолор менен аны азгырат. 1 Петир 1 бөлүмдөгү сыноону карасаңыздар, текшериш үчүн эмес, бизди дагы үйрөтүш үчүн ошол сыноолор берилет деп айтылат. Машаякчылардын жашоосуна келе турган азап жөнүндө айтылат. Бир аз кыйналышыңар керек болсо да, ошол үмүт менен кубангыла. 7 аят. Анткени сыналган ишенимиңер от менен тазаланса да, жок болуп кетчү алтындан баалуу. Ыйса Машаяк келгенде сыналган ошол ишенимиңер силерди мактоого, урмат сыйга, атак даңкка ээ кылат. Бизди дагы жакшыртыш үчүн, ишенимибизди бекемдеш үчүн сыноолор берилет.
Айып китебинде 1-бөлүмдө айтылат. Айып өз убагында Кудайдан корккон жашоо менен жашаган эле. Шайтандын астында Кудай Айыпту мактайт. Бул дүйнө жүзүнө көз чаптырып карагылачы, менин колум Айыпка окшогон адамды көрдүңөр беле? Шайтан айтат: Кудай, сен Айыпка көптөгөн байлыкты, батаңды бергендигиң үчүн ал ошол жашоо менен жашап жатат да, анын баардыгын тартып алчы, сага баш этпеген көрөлү. Мейли, сен сөзүң боюнча баардыгын адан тартып ал. Анан күндөрдүн биринде баардык байлыгынан ажырайт. 10 баласы бар эле. Бир күндө бир жерде отуруп той өткөрүп жаткан учурда үйлөрү талкаланат дагы, балдары ошол жакта өлүп калат. Айып эмне деп айтат? Кудайга акарат келтирди беле? Жок, берген да Теңир, алган да Теңир. Кудай түбөлүккө даңкталсын деп. Кудай ошондо шайтанга айтат: мына, карачы, эч кандай себеби жок, байлыгы да, балдары да алынды, бирок ал Кудайга акарат келтирген жок дегенде шайтан айтат: анын денеси сак болгондуктан ошентип жашап жатат да, анын денесине ооруну жибер, ошондо сага акарат келтирет. Мейли, аны да уруксат берем. Анын денеси менен сөөгүнө колуңду тийгизип көрчү. Ошондо ага пес оорусу келет дагы. Пес оорусун кырып салыш үчүн карапа сыныгын алып күлгө отурду. Ошону көргөн аялы эмне деп айтат? Кудайга акарат келтир да өлүп кал. Аялы күйөөсүнө ошентип айтып жатат: акарат келтир да өлүп кал. Айып эмне деп айтат? Сен акылсыз аялдай сүйлөп жатасың го. Кудайдан биз жакшылыкты кабыл алып, жамандыкты кабыл албай коебузбу? Деп акырына чейин күнөөгө баткан жок, Кудайга акарат келтирген жок. Ошол сыноодон өткөндөн кийин баардык нерсени Кудай экеси кылып кайтарып берген. Балдарын дагы, байлыгын дагы. Жакып китеби 5-бөлүмдө айтылат: силер Айып пайгамбардын чыдамдуулугу жөнүндө уккансыңар. Ошол чыдамдуулук, сыноодо чыдамдуулук менен ал жеңип чыккан. Жыйынтыгында Кудай аны экеси кылып батасы менен баталап берген. Бизге дагы ошол экеселенген бата берилет. Бул дүйнөдө болбосо дагы асман падышачылыгында Кудайдын даңкына ээ болобуз. Ал үчүн сыноо деген нерсе бизге да келиши мүмкүн. Мындан да жакшы нерсени биз үчүн тартуулаш үчүн сыноолор келиши мүмкүн. Тескерисинче шаттык менен кубан кылат. Бул дүйнөдө алтын кымбат болуп саналат. Ошондуктан сыналган ишенимиңер от менен тазаланса да, жок болуп кетчү алтындан баалуу. Алтынды иштеп чыгарыш үчүн кошунган кошундулардын баардыгын тазалашат дагы чыныгы алтынды алышат. Ошондой сыяктуу эле сыналган ишенимиңер от менен тазаланса да, жок болуп кетсе да, алтындан дагы баалуу болуп саналат. Биздин ишенимибизди Кудай сыноо менен бекемдейт. Кээ бир адамдар өтө ыңгайлуу жашоодо руханий жашоосу менен жашайт, анан азап, кайгы же болбосо сыноо келе турган болсо эмне кылаарын билбей калат.
Демек Кудайдын сыноосун жеңип чыга албаган. Ал эми Кудай айтат, Аюптун чыдамдуулугун карап үлгү алгыла. Ыйса Машаяк келген учурда сыналган ошол ишенимиңер силерди мактоого, урмат сыйга, атак даңкка ээ кылат. Кандай кыйынчылыктар башыбызга түшпөсүн, сыноолор келбесин, Кудайдын сөзүнө тил алчак болуп жашай турган болсок, Машаяк келгенде бардыгы бизге мактоо, урмат сый, атак даңк менен кайрылып берилет. Биринчи Петир 4-бөлүмдө эгерде силерге сыноолор келе турган болсо, аны ишенбеген адамдар катары кабыл албагыла. Тескерисинче, Машаяктын сыноосу катары билип, ага катышкыла. Анткени Ыйса Машаяк келген күндө ошол эле сыноолор, ошол эле ишенимиңер силерди мактоого алып келет. Мен эч бир туура эмес иш кылган жокмун, эмне үчүн мага сыноо келип жатат деп ойлобогула. Аюп кыйынчылыкты башынан өткөрүп жатканда, сыноолор келген учурда 3 доосу келип алып, ар тараптуу сөздөрдү айтышат. Сен күнөөсүз азап тарткан адамды көрдүң беле? Сен Кудайга кайрылып көрчү. 3 доосу Аюп күнөө кетиргендиги үчүн сыноо берип жатат деп түшүнүшкөн эле. Бирок Кудай Аюптун ишенимин бекемдеш үчүн сыноо бергенин адамдар түшүнгөн эмес эле. Ал жөнүндө дагы биз ой жүгүртүп көрүшүбүз керекпиз. Аюптун жашоосу такыр эле башка, сыналганга чейин, анан сыналгандан кийинки жашоосу. Кудай Израиль элин куткарып алды Мисир жергесинен. Андан кийин чөлдө 40 жыл жашашты. Кулчулукта жашаган Израиль элин куткарып алды, Мисирден чыгарды. Бирок чөлдө 40 жыл деген убакытты берди. Кудай өзү убадаланган Канаан жерге киргенге чейин Мисир жергесинен куткарып алган Израиль эли аркылуу, Машаяк аркылуу бизди куткарып алгандыгы жөнүндө алдын ала үлгү көрсөткөн эле. Куткарылгандан кийин Израиль эли 40 жыл чөлдө жашаган сыяктуудай эле куткарылгандан кийин биздин жашообузда дагы ар кандай азаптар, сыноолор болушу мүмкүн деген Кудай алдын ала үлгү көрсөткөн эле. Чөлдө Кудайга нааразы болгон адамдардын бардыгы жазага тартылып өлүп калышкан эле. Канаан жергесине кирген адам Муса жана Жашия экөө эле. Куткарылгандан кийин биздин эски табиятыбыз акырындык менен жок болуп, Кудайга жаккан жашоо менен жашашыбыз керек. Бул дүйнөнүн адамдарына окшоп жашай бербестен, Канаан жергесине кирген Израиль эли башка элдердин бардыгын согуш аркылуу кубалап чыгарып, андан кийин Израиль элине ошол жерди берген. Куткарылгандан кийин биздин жашообузда дагы ошондой сыноолор болушу мүмкүн деген нерсени эске тутушубуз керекпиз. Израиль эли чөлдөн кыйынчылыктарды башынан өткөргөндөй сыяктуудай эле. Аюп китеби 23-бөлүмдү чогуу ачабыз. Аюп 23-бөлүм. Аюп китеби 23-бөлүм. 10-аят. Чогуу окуйбуз. Бирок ал менин жолумду билет. Мейли мени сынап көрсүн, ошондо мен алтындай болуп чыгам.
мени сынап көрсүн. Кудай мени сынагандан кийин Кудай мени бекемдейт. Андан кийин мен алтындай болуп чыгам. Башка кошундулар, жараксыз нерселердин бардыгы жок болунат да гана таза алтын чыгат. Эң башынан эле таптаза алтын болбойт. Бардык кошундулар кошулушу мүмкүн дагы, керексиз, жараксыз нерселердин бардыгын алып салат. Ошондой сыяктуу эле мейли мени сынап көрсүн, ошондо мен алтындай болуп чыгам. Кудайдын астында таза алтындай сыяктуу. Сыноодон өткөн адамдын ишеними алтындай таза болот. Муса Израиль элин жетектеп башкарыш үчүн 40 жыл бою ал чөлдө жашаган эле. Жусуп Мисир жергесинде падыша болгонго чейин ал дагы көп азаптарды башынан өткөргөн эле. Өзүнүн бир туугандары жек көргөндүгү үчүн аны Мисир жергесине сатып жиберишет. Мисир падышасы жалган жала калтыргандыгы үчүн ал түрмөгө отурат. Бирок ошол бардык кыйынчылыкта Кудай Жусупту сынаган эле, ишенимин бекемдеген эле. Ыйса Машаяктын алдын ала образын дагы көрсөткөн элек. Бул дүйнөдө азап чеге турган Машаяк жөнүндө. Еврейлерге жазылган кат 12 бөлүм 5 аяттан баштап. Куткарылгандан кийин биз туура эмес иштерди кылып алышыбыз мүмкүн. Куткарылгандан кийин биз күнөө кетире турган болсок, анда биздин жашообузга дагы сөзсүз түрдө жаза келет. Кудай кимди сүйсө, ошону жазалайт. Кабыл алган ар бир уулун уруп сабайт деген сөздөр бар. Эгерде сыноо силерге болбосо, жаза болбосо, анда силер өз эмес, никесиз төрөлгөн балдары болуп калышыңар мүмкүн. Куткарылган адам түбөлүккө өлбөйт. Жакан 8 бөлүм 11 аятта айтылат. Ойноштук кылган адам аялды Ыйсанын алдына алып келишет дагы, Ыйса ага эмне деп жооп берет? Мен да сени айыптабайм, баргында мындан ары күнөө кылба дейт. Биз күнөө кылбашыбыз керек, бирок толук кандуу өзгөрө элек биздин дене табиятыбыз болгондуктан күнөө кетирип алышыбыз мүмкүн. Күнөө кетирсек такыр эле талкаланып жок болобузбу? Жок. Жаза келиши мүмкүн. 1 Корунтуктар 5 бөлүм 5 аятта мына куткарылган адамдардын ичинен күнөө кетире турган болсо, анын денеси кыйналышы үчүн шайтанга берип салгылат. Жогорудан төрөлгөн адам ал түбөлүккө өлбөйт. Жаза болушу мүмкүн, бирок өлбөйт. Эгерде жазаланбасаңар, анда өз эмес, никесиз төрөлгөн балдарысыңар. Куткарылгандан кийин Кудайдын сөзүнө тил албаган болсок, анда сөзсүз түрдө жаза болушу мүмкүн. Жаза дагы ар түрлүү болушу мүмкүн. Денебиз ооруп калышы мүмкүн. Ата-энеси туура эмес күнөө кетирсе, баласы ошол жазаны тартышы мүмкүн. Же болбосо байлыгыбыз учуп кетиши мүмкүн. Же болбосо экономикалык ар кандай кыйынчылыктар башыбызга түшүшү мүмкүн. Жазалар ар түрлүү бизге болушу мүмкүн, келиши мүмкүн. Израилдин падышасы Дөөт падыша. Анын аскерлери согуш талаасына барып, өмүрүн аябастан согушуп жаткан учурда, мамлекетти сакташ үчүн согушуп жаткан учурда,
Дөөт падыша өзүнүн хан сарайында уктап жатып ойгонсо, эшиктен караса бир жашынакай аял сууга жуунуп жаткан болот дагы, өзүнүн кулдарын жиберет дагы аялды ээрчитип келгиле дейт. Ал аял менен күнөө кетирет дагы, анын күйөөсүн өлтүргөнгө чейин барат. Андан кийинки нерсени карасаңыздар, дөөт падыша күнөө кетиргендиги үчүн Кудайдын астында ал мойнуна алып Кудайга сыйынды, бирок өтө коркунучтуу жаза берилди. Забур китеби 118 бөлүмдү чогуу ачабыз. Забур 118 бөлүм. Забур 118 бөлүм 67 аят. Забур 118 бөлүм 67 аят. Азап тартканга чейин мен адашып жүргөм, азыр болсо сенин сөзүңдү сактап жүрөм. Азап тартканга чейин, азап деп бул жазаны билдирет. Азыр болсо сенин сөзүңдү сактап жүрөм. Лука 15 бөлүмдө бир адамдын 2 баласы болот. Анан бизге өзүбүздүн энчибизди, мал мүлкүбүздү бөлүп бер деп суранат. Анан бир баласы ошол мал мүлктү алат дагы, тиги бир башка мамлекетке барат дагы, баардыгын түгөткөндөн кийин ошол өлкөдө катуу ачарчылык болот дагы, ал муктаж боло баштайт. Күндөрдүн биринде ал бирөөгө барып жабышып, жалданып иштеген болот. Өзүнүн талаасына алды жиберет дагы, чочколордун кайтарып иштейт. Чочколор жеген жемиш менен курсагын тойгузган болот. Анан анын оюна эмне деген ой келет? Атамдын үйүндө азыр көптөгөн адамдар тамакты тойо жеп жатышат. Мен болсо бул жерде ачкадан өлүп жатам. Анан баласы үйүнөн кетип калгандан кийин атасы бир күн дагы тынч боло алган жок. Кабатыр болду. Балам каякта жүрдү болду экен? Ооруп калган жокпу? Курсагы ток болду бекен? Деп күн сайын аны күтүп келген эле. Атасы күткөн баласы кайтып келгенде кандай күнөө кетирбесин, ал өзүн баласы катары өзүнө кабыл ала алат. Биз дагы Кудайдын астында кандай күнөө кетирбесек дагы, Кудай бизди өз ырайымы менен кабыл алды. Ышая 44 бөлүм 22 аятта: сенин мыйзамсыздыктарыңды тумандай, күнөөлөрүңдү булуттай таратам, мага кайрыл, анткени мен сени кун төлөп куткарып алдым. Күнөөлөрүң кечирилгендиктен мага кайрыл. Алыстан келе жаткан баласын атасы көрөт дагы. Анан баласы айтат: Кудайдын астында сенин алдыңда мен чоң күнөө кетирдим. Мындан ары сенин уулуң деп аталууга татыксызмын дейт. Атасы баласына эмне деп айтат? Жок, сен менин баламсың. Мына батыраак баргыла дагы, байланган торпукту алып келип сойгула, ичип жеп көңүл ачалы, анткени бул менин уулум өлгөн эле тирилди, жоголгон эле табылды деп тойлой башташат. Биз дагы адашкан адамдардан элек, бирок Кудайга кайрылып, күнөөсүз Ыйса аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын ал кечирип койду. Адашкан бала атасына кайрылып кеткенден кийин эми кайра адашып жашайбы? Албетте жок. Дөөт падыша Кудайдын астында жазага тартылган эле. Бирок андан кийин Кудайдын астында өлгөнгө чейин Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп жашаган эле. Ошол кетирген күнөөсүнөн сырткары
бардык жашоосунда таза жашоо менен жашаган. Бирок кетирген күнөөсү үчүн Кудайдын астында чоң күнөөгө баткандыгы үчүн чоң жазага тартылган элек. Машаякчылар да, куткарылган адамдар Кудайдын астында жаза бар экендигин биз түшүнүшүбүз керекпиз, коркушубуз керекпиз. Куткарылгандан кийин Машаяктын айткан сөзүнө баш ийип жашашыбыз керекпиз. Филиппиликтер 2-бөлүм 5-6-7 аяттарда силердин ой жүгүртүүңөр Машаяк Ыйсаныкындай болушу керек. Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан ал өзүн кул кейпин кийип бул дүйнөгө келди. Өлгөнгө чейин өзүн басынтты. Ыйса Кудай өзү. Бирок ошол асмандагы даңкты таштап бул дүйнөгө келди, адам болду, кул кейпин кийди. Анан өлгөнгө чейин өзүн басынтты. Анан ошол Машаяктын ою силердин жүрөгүңөрдө болсун. Силердин ой жүгүртүүңөр Машаяк Ыйсаныкындай болсун. Демек, Кудайдын ар бир айткан сөзүнө тил алчак болгула, баш ийгиле. Ал жашоодо сөзсүз түрдө азап болот. Матай 26-бөлүм 39 аятта айкаш жыгачка кадалып өлгөнгө чейин Гетсемания багында Ыйса Кудайга кайрылып сыйынат. Ата, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кыя өтүп кетсин, бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Бирок күнөөкөрлөрдүн ичинен эң чоң күнөөкөр катары азаптарды башынан өткөрүп айкаш жыгачка кадалышы керек эле. Ыйса Машаяктын денеси биздин денебизге окшош эле. Анткени өз убагында кайгырган, курсагы ачкан, эгерде аны шапалак менен сабаса, ооруну сезген. Ыйсанын денеси дагы бул азапты каалаган жок. Ошондуктан ал сыйынуусунда эмне деп айткан? Мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кыя өтүп кетсин. Кыя өтүп кете турган болсо, биз куткарылат белек. Жок, мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун. Ал эми Атанын каалоосу күнөөкөрлөрдүн бардыгы куткарылууга ээ болушу үчүн. Атанын каалоосу Ыйсанын айкаш жыгачка кадалышы эле. Кээ бир учурда биз Кудайдын эркин аткарып жашашыбыз үчүн азаптарды башыбыздан өткөрүшүбүз керек болот. Еврейлер 5-бөлүм 8 аятта Кудайдын уулу болгонуна карабастан азап чегүүгө дагы моюн сунууга үйрөндү. Азапта тил алчак болуубуз менен Кудайга баш ий алабыз. Руханий жашоодо биз өтө ыңгай жашап жата турган болсок, анда тил алчак болуп жашашыбыз үчүн ал өтө эле оңой да, азап жок болсо. Бирок азаптардын ичинде, чоң кайгынын ичинде, азаптын ичинде, кээ бир учурда кедей жашообузда Кудайдын сөзүнө тил алган жашоо менен жашай алышыбыз керек болот. Башыбызга түшкөн азаптар аркылуу биз даңкка ээ болушубуз үчүн Еврейлер 2-бөлүм 10 аятта көптөгөн балдарын даңкка жетелеген ал, алардын куткарылуусун көздөгөн. Бир дан жерге түшүп өлгөндөн кийин гана көптөгөн жемиш байлаган сыяктуудай эле Ыйса Машаяк бирөө көптөрдүн ордуна өлүп, Кудайдын астында Кудайдын көптөгөн балдарын даңкка жетелеш үчүн, ал үчүн азап чегүүлөр аркылуу жеткилен кылышы керек эле. Ыйса Машаяк башынан өткөргөн азаптар аркылуу Кудайдын
сөзүнө толук кандуу тил алчак болгон эле. Ошондуктан биз дагы куткарылгандан кийин Кудайдын сөзүнө толук кандуу баш ийишибиз керекпиз. Кээ бир адамдар өтө ыңгай жашоодо, руханий жашоо менен жашайт дагы, анан азап башына түшсө, эмне кылаарын да билбейт. Кудай ошол азап кайгыда да биз менен чогуу экенине ишенишибиз керекпиз. Жусуп адилетсиз айыптоо менен түрмөгө отургузуп койгондо ал Кудайга акарат келтирип, кайгырып, ыйлады беле, боздоду беле. Жок, ал учурда дагы Кудай аны менен чогуу болгон. Азапты башынан өткөргөндөн кийин Кудай өзү аны куткарып алган элек. Ошондой сыяктуу эле биздин жашообузда Кудай бизге кандайдыр бир сыноону жибериши мүмкүн. Сыноо аркылуу бизди дагы бекемдеш үчүн, батасын бериш үчүн. Биринчи Петир, келиңиздер чогуу ачабыз. Биринчи Петир 4-бөлүм. Петирдин жазган биринчи каты 4-бөлүм. 4-бөлүм 9-аятты окуйбуз. Биринчи Петир 4-бөлүм. Биринчи Петир 4-бөлүм 9-аят. Кечиресиздер, 19-аят. 4-бөлүм 19-аят. Чогуу окуйбуз. Ошондуктан Кудайдын эрки боюнча азап тартып жаткандар жакшы иш кылуу менен өздөрүнүн жанын ишенимдүү жаратуучуга тапшырышсын. Ошондуктан Кудайдын эрки боюнча азап тартып жаткандар, Кудайдын эрки боюнча азап тарткандар жакшы иш кылуу менен азап тартып жаткан учурда да Кудайдын эркин аткарышыбыз керекпиз. Өздөрүнүн жанын ишенимдүү жаратуучуга тапшырышсын. Жашасак да Теңир үчүн, өлсөк да Теңир үчүн. Степан диакон жакшы кабарды таркаткандыгы үчүн жүйүттөр аны ташбаранга алып өлтүрүшкөн эле. Каны төгүлүп жаткан учурда Степан диакон айтат: "Мына карагыла, асман эшиги ачылды. Кудайдын уулу Кудайдын оң жагында отурганын көрдүм." Асман падышачылыктын эшиктери ачылды. Эч ким көрө албаган нерсени Степан көргөн элек. Ыйса Кудайдын оң жагында турганын көрдүм. Ыйса Кудайдын оң жагында. Бирок эмне үчүн туруп турганын көрдүм дейт. Степан ташбаранга алынган учурда көрүш үчүн Ыйса өз ордунан турган болот. Степанды Кудай өзүнө кабыл алган образды көрсөткөн эле. Биз азап тарткан учурда Кудайдын руханий жашоосун көрүүгө Кудай бизге жардам берет. Ошол эле учурда жеңүүгө дагы күч берет. 2 Тимотей 1-бөлүм 8-аятта Тимотейге кайрылып элчи Павыл айтат: "Жакшы кабар үчүн башыңа түшкөн кыйынчылыктардан уялбагын." Элчи Павыл эми азыр жакында баш алынып өлтүрүлгөнгө чейин элчи Тимотейге кайрылып айтат: "Туткунга алынган менден уялбагын."
2 Тимотей 1-бөлүм 8-аятта ошол жөнүндө айтылат. Кыйынчылыктарга Кудайдын күчү менен чыда. Жакшы кабар үчүн азап тартып жатам, атүгүл кылмышкер катары кишенделдим. Жакшы кабар үчүн кишенделдим. Кылмышкер катары түрмөгө да отурдум, кишенделдим. Римге чейин бардым. Күнөөкөр катары, кылмышкер катары. Эки жыл бою ал жакта дагы жакшы кабар таркатып, жыйынтыгында өлтүрүлөт. Элчи Павыл кишенделсе дагы Кудайдын сөзү кишенделбейт деп кайраттуулук менен элдерге жар салган эле. Биз дагы жакшы кабарды элдерге жеткиришибиз үчүн көптөгөн азаптар бар экендигин билишибиз керекпиз. Элчи Павыл Листрага барган учурда аны элдер ташбаранга алып өлтүргөнгө чейин барышкан эле. Өлүп калды деп сыртка тыштап салды эле, бирок ал кайрадан бутуна туруп тирилген. Андан кийин бутуна туруп Тиатира шаарына барат. Өзүн өлтүрөм деген адамдарга барып, Кудай жөнүндө күбөлөндүргөн элек. Эгерде биз Кудайдын падышачылыгына бара турган адамдар боло турган болсок, көптөгөн азаптарды, сыноолорду башыбыздан өткөрүшүбүз керек деп айткан. Кудайдын жетеги астында, Кудайдын коргоосу алдында жашайбыз, бирок ошол эле учурда биздин пайдабыз үчүн, биздин ишенимибиз үчүн ар кандай азаптар болушу мүмкүн. Азап тартканга чейин биз ар кандай жашоо менен жашаганбыз, бирок азап башыбызга түшкөндөн кийин Кудайдын сөзүн сактап жашаган болобуз. Азаптар аркылуу биз Кудайдын сөзүнө үйрөнөбүз. Ошондуктан азап болсо дагы Кудай дайыма бизге өз жардамын берет. Бизди коргойт. Бүгүн ушуга чейин айтып берейин. Куткарылгандан кийин биздин жашообузда Машаяк биз үчүн айкаш-чыгачка чейин кадалып, азапты башынан өткөргөн эле. Эми биз Машаяктын өзү үчүн жашашыбыз үчүн, жакшы кабарды таркатыш үчүн биз дагы башыбыздан өткөрө турган азаптар бар экендигин билишибиз керекпиз. Чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата, Ыйса Машаяктын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес, өз ырайымыбыз менен күнөөлөрдү түбөлүккө кечирип, эми биздин денебиз да, жаныбыз да кымбат баада сатылып алынгандыктан сизге гана таандык адамдарбыз. Ошондуктан мындан аркы жашообузду сиз үчүн, жыйын үчүн, жакшы кабар үчүн тилалчаак болуп жашашыбызга жардам бериңиз жана жетектеңиз. Биздин арабыздан бир дагы адам сизден алыстабасын. Ал үчүн сөз менен, ыйык рух менен жетектеңиз. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында уят болуп калбашыбыз үчүн, даңкыңыз үчүн жашай тургандай кылып бизди бекемдеңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.